Assalamu alaikum. Бүгін сыймық жөнінде сөйлесіп көрелі. Сыймық бұл адамды алдыға өстіруші бір сезім. Адамды алдыға жетелеген бір сезім. Жана өте күшті қуатқа болған сезім. Бирок анын да чегин билиш керек. Эгерде сыймыктын чегин билбесе, адам балким текеберликке, мактанчактыкка да кирип кетиши мүмкүн. Сыймыктын чегин дегеним сыймыкты иштете турган талааны билиш керек. Сыймык каерде иштейт. Мына ушуну билбесе, ал мактануу талаасына иштеп кетиши мүмкүн. Текеберлик талаасында иштеп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сыймыкты биз өнүгүү талаасында иштеткенге аракет кылалык. Мен сыймыгым өнүгүүгө иштесин. Эмнеге болгон сыймык? Биз мекенибиз менен сыймыктансак болот. Ата бабаларыбыз менен сыймыктансак болот. Тарыхыбыз менен сыймыктансак болот. Өлкөбүз менен сыймыктансак болот. Элибиз менен сыймыктансак болот. Жигиттерибиз менен сыймыктансак болот. Кээ бир уят кылып койгон жерлерин эске албаганда. Кыздарыбыз менен сыймыктансак болот. Койчу үй бүлөбүз менен, арыкта агып аткан суубуз менен да сыймыктансак болот. Сыймыктануу бул мактануу эмес. Сыймыктануу биз өзүбүздүн мына ушул жерге Аллах Таала мына ушундай чөйрөгө жараткандыгына ыраазы болуу. Мына сыймыктануу. Алхамдулилла, мага ушундай мүмкүнчүлүк берген экен. Жана мен муну менен сыймыктанам. Аллахым берген бир жакшылык. Мына ушундай элде жаралып калганым, мына ушундай жерде, ушундай үй бүлөдө жаралып калганым. Африкада бир негирдин үйүндө таза суу көрбөгөн аялдан төрөлүшүм мүмкүн беле? Мүмкүн эле. Бирок мен мына ушул жерде, мына ушундай чөйрөдө, ушул заманда жаралганыма Аллахка шүгүрлөр болсун деп сыймыктануу бул азыркы абалды баалай билүү. Демек, өзүбүздүн жеке жашообузда да мына ушундай биз ыраазы боло турган жактарыбыз бар. Тилекке каршы биз өзүбүздүн жашообузда аябай өзүбүздү көмүп салгандыктан кээде сыймыктана турган жактарыбызды көрбөй да калабыз. Анын үчүн келиңиздер биз жок дегенде бир жума мурдакы жашообузга, бир жуманын ичинде болуп өткөн, 7 күн ичинде болуп өткөн иштерибизге бир сарасеп салып көрөлүчү. Колдон келсе, калемсап менен бир кагаз алып, дүйшөмбү күнү мен эмне иштерди кылдым, эстеп көрүңүздөр. Мен базарга чыктым, соода кылдым, муногу менен тааныштым, муногу менен сүйлөштүм, муногуну деп эстеп көрүңүздөр. Кимдин колунда органайзери бар болсо, ага өтө эле оңой. Ал дайым жазып жүрөт, алдын ала жазат. Мисалы үчүн эртең саат 17-де жолугушуу. Бирси күнү саат 12-де сабак деп жазып жүрөт. Жана ал ушу өткөн жуманы сакталып калган болсо, мына ушул иштерге бир сарасеп салып көрөлү. Кайсыл ишти биз кандай чечтик? Жолугушууда биз кандай сүйлөштүк? Үй бүлөдө маселени кандай чечтик? Карызыбыздан кандай кутулдук? Намазыбызды кандай окудук? Ар бир ишибизге колдон келсе, бир жумалык ишке сарасеп салып, мына ошол иштердин ичинде мындай өзүбүзгө ыраазы болгон моменттерди табайлык. Алхамдулилла, мен муногу жолугушууда аябай өзүмдү сабырлуу кармадым. Албетте, мага чабуулдар коюлганына карабай, мен өтө маселени аргументтер менен далилдеп бере алдым. Үй бүлөдө чоң бир чатак чыгар алдында мен ушул чатактан өзүмдүн сабырдуулугум менен ушул чатакты сактап калдым. Демек, мына 2 окуяда сабырдуулугум алдыга чыкты. Мен сыймыктанам ушуну менен. Өткөндө бир отурушта балдар ушундай бир сунушту айтышты эле. Мен ал сунушка макул болбой, тетирисинче балдарды башка сунушка көндүрдүм. Демек, мен ынандыра турган жагым бар деп, мына ушул өзүбүз ыраазы болгон жерлерибизди табайлык. Жана тизмесин түзүп көрөлүк. Демек, мен адамдарды оңой ынандыра алат экенмин. Бул мен сыймыгым, мен сыймыктанам. Мен сабырдуу экенмин, демек сабырым сыймыктана турган сабырдуулук экен деп ыраазы болгондорубузду жазайлык. Бир жок дегенде бир жуманын ичинде өзүбүз тапкан ондой сыймыктана турган жерибиз болсо, билип коюңуздар. Демек, жашооңуздарда жеңиш көп анда. Жашооңуздарда жеңиш көп. Жана бул өзүңөр сыймыктана турган тарапты өстүрүү керек. Анын үстүндө иштөө керек. Аны бир гүл сымал элестетсеңиз, аны сугарыш керек, отош керек.
Егер мөмө дарак десеңиздер, андан жакшы. Мөмө даракка кандай мамиле кылсак, ana ошол биз өзүбүз сыймыктана турган тарабыбызга ошондой мамиле кылышыбыз керек. Тилекке каршы биз сыймыктанбай турган, уяла турган тараптарыбыз да бар. Жана бул тизмеге аны киргизип албашыбыз керек. Сыймыктана турган тарап биздин табий акыбалыбызда Аллах Таала бизге ыраа көргөн кудурет күчүбүз менен кайсыл ишти ыраазы болуп жасадык. Жасаганыбызга өзүбүз ыраазы болдук. Мына ушул жагыбыз сыймыктана турган тарап болуп эсептелет. Ар бирибизде сыймыктана турган тараптарыбыз көп. Анда ошону издейли.